kana lahu amalun salih ukhida minhum biqadri matlaqati. Эми угуп алыңыз. Эгерде бул дүйнөдө чечкен жоксуң, ошо ойдон ахиретке кеттиң. Хорошо? Эми эгерде сенин жакшы амалың болсочу, бул дүйнөдө жакшы иш кылган экенсиң, намаз окуган экенсиң, жумага келип койчу элең, айтка барып койчу элең, Куран окуганга, зикирге, дуага, анча-мынча даватка чыгып койчу элең, сабакка катышып калчу элең, ата-энеңи сыйлап, урматтап, адалдантап, кыскасы айтканда орозо кармап, кандайдыр бир жакшы амалың болсо, Куран окуган, зикир кылган, дуа кылган жана башка, канча зулумдук кылган болсоң, ошончо алдырасың дейт. Ошончо алат да тияктанчы. Так, ва ин лам такун лаху хасанат, эгерде жакшылыгы болбосочу, анда ухиза мин сайяти сахибихи ва хумила алей, анда ошо кимге зулумдук кылса, ошонун күнөөсүн буну мойнуна жүктөйт экен. Буну башына жүктөп салат экен. Бирок сөзсүз эсеп китеп болот. Андай болбой калбайт да. Андай болбой калып, жөн эле калып кетиши мүмкүн эмес. Бухари жана Термизи экөөндө тең мына хадис келип атат. Туган ушул хадис бүгүнкү хадис. Бүгүнкү күндө хадиси ойлоно турган хадис, амал кыла турган хадис, үйгө алып бара турган хадис, элге жайылта турган хадис, бөлүшө турган, жакшылыкты бөлүшө турган хадис. Тугандар, Алла залымды кечирбейт. Зулумдук залымдан Алла бейкапар эмес. Вамаллаху бигафин амма ядлимун, амма яфалун. Алла субханаху ва таала бейкапар эмес. Зулумдук кылынып атса, Алла өзү айткан: "Я ибади, инни харрамту зулма ала нафси ва жаалтуху байнакум мухарраман фала тадалабу." Эй пенделерим, зулумдук кылууну мен өзүмө арам кылганмын. Силердин ортоңордо да арам кылганмын. Ошондуктан бири-бириңерге зулумдук кылбай жашаңдар. Бири-бириңерге зулумдук кылбагыла дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Алла мага вахий түшүрдү" дейт. Эмне деп? Антавадау. Ай, силер бири-бириңерге кичпейил болгула. Хатта ла ядлим ахад ала ахад, ла яфхар ахад ала ахад, ва ла ябги ахад ала ахад. Бири-бирине менсибесин, бири-бирине аша чаап зулумдук кылбасын. Ошон үчүн ише мынандай вахий деп түшүрдү. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат да бир хадисте мындай дейт: "Атадруна манил муфлис?" Эй, муфлис дегенди тааныйсыңарбы? Аты ким? Муфлис. Уккансыңарбы анча-мынча жерде муфлис дегенди? Пайгамбар айтты: "Муфлисти билесиңерби?" деген. Берип орозо тутуп жүрүп деле бир иштерди кылган экен да. Ва я'тиқад шатама хада, бирөөнү сөккөн экен. Ва қадафа хада, бирөөгө жала жапкан экен. Ва каламала хада, бирөөнүн малын жеген экен. Ва сафахатама хада, бирөөнүн канын төккөн экен. Ва дараба хада, бирөөнү урган экен. Ушул кошо ушуларды кылып жүргөн экен да бул дүйнөдөчү. Намаз окуган, орозо туткан, зекетин берген, бирок башка адамдардын акысына кирген. Намазын соогун бер, зекеттин соогун бер. Ар ким келет экен, башка риваяттарда кичине кененде түшүндүрүлөт. Акысы барлар келет экен да, мени бул алдаган. Мен аркамдан жала жапкан. Мени ушактаган. Мени сөккөн деп келе берет экен. Всё. Аныкпы? Анык. Соопту бер, зекетинин соогу кетти, орозонун соогу кетти, намазынын соогу кетти, тахажжудунун соогу кетти. Бардыгы кете берет. Fa in faniyat hasanatu qabla yuqdama alayhi ukhida min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Rawahu Muslim. Эгер соогу түгөнүп калат экен да кедечи. Башка жок. Орозосун соогу түгөндү, зекетинин соогу түгөндү, намазынын соогу түгөндү. Бирок дагы эле адамдар келип атат, менин акымдагы бар эле депчи. Эмне кылат эми десе, соогун бергенге жок иштекен. Анда булардын күнөөсүн мунун мойнуна жүктөйт экен. Мунун башына жүктөп туруп, муну анан кийин дозокко таштайт экен. Фатурихат алейхи, bunun üstüne жүктөп туруп, summa turiha finnar, ana bunu dozok ыргытылат экен. Бул хадис раваху Муслим ва Термизи. Имам Муслим өзүнүн сахих китебинде, Имам Термизи мынакей жами китебинде мыналарды зикир кылган. Бул Абу Хурайрадан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айтып атат. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, эмне сабак алабыз? Орозо туткандар, намаз окугандар, зекет бергендер, ушу соопторду алдырып жүрбеш үчүн бирөөнү ушактаганды токтотойт. Бирөөгө жала жапканды токтотойт.
Болбосо кыйнала беребиз, соопту бирөө ала берет. Биз мына жактан уйкудан ары кыйналып, бардыгын башка бирөө үчүн амал кыла беребиз да. Ошон үчүн айтат да, гыйбат кылган киши акылы жок киши. Кандай акылы жок десе? Кыйналып башка үчүн амал кылат дейт да. Башка үчүн амал кылган акылдуу ошол. Эчкимге иштеп бербейт азыр. Бул болсо башкага сооп таап берет экен да. Башкага сооп таап берет экен. Өзү кыйналып намаз окуп атат, дарат алып атат, кыйналып зекет, орозо кармап атат. Сооптоду зорго да башкага берип атат. فجميع الحقوق سوف تؤدى إلى أهلها يوم القيامة كاملة سواء في ذلك حقوق الدماء وحقوق الأموال وحقوق الأراضي. Бардык укуктар кыямат күнү укук ээлерине тапшырылат толугу менен. Мейли ал кан укугу болсун, мал мүлк укугу болсун, авир аброй укугу болсун, ушуну билип алайлы туугандар, бардык укук ээлерине кайтарылат. Буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Бир жөнөкөй киши же сахаба, же имам Абу Ханифа, же имам Шафии, же болсо да бир шейх, же болсо Кабанын имамы, да бир аулия айткан жок бул. Жунейд Багдади рахимахумуллах ва радияллаху анхум алар эмес, пайгамбарыбыз айтып атат саллаллаху алейхи ва саллям. Эмне деп атат? Абу Хурайрадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء أي التي لا قرن لها من الشاة القرنى. قال في التيسير رواه مسلم والترمذي. إمام مسلم إمام ترمذي رحمهم الله keltirген hadiste Abu Hurayra radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz mınday degen. Hukuklar sözsüz öz iyelerine verilet, kaytarılar. Kıyamet günü jada kalsa müzü yok, koy. Müzü var, koydan akısını alat deydi. Eğer de süzgön olsa, müzü yok eçki, müzü var eçkiden akısını alat. Eğer süzgön olsa. Emi tuğandar, bu hayvanlarga Allah Taalam akıl bergen emes de. Bularda akıl yok da. Buka süzüp salышы мүмкін, uydu süzüp salышы мүмкін, teyip salышы мүмкін, at misali teyip salышы мүмкін, töler çaynap salышы мүмкін. Bularda var da hayvanda bularda akıl yok da. Uşlardan biri-birine Allah subhanahu wa ta'ala öçün alıp veredi gene. Sahih hadis. Peygamberimiz aytdı, hatta yuqada liş-şatil jelha min eş-şatil qarna. Müzü yoktan, müzü yok. Müzü vardan öçün alat deydi. Şu yerde subhanallah, şu hayvanlardan Allah Taala öçün alıp bergende maksatı adamlarga eskertip, gözünü açıp, bardığına aytıp koyu. Что? Akıl var adam, bunun akısı toluğu menen kaytarılıp berilet, hukuku toluğu menen alınat, bu dünyada hukuku tevelenişi mümkün, kan tөгülüşü mümkün, zulumduk kılınışı mümkün, mal mülkü tartıp alınışı mümkün, jeri үйü tartıp alınışı mümkün, aviri tөгülüp üstünden şıldındap, maskarlap, kordoşu mümkün, gıcalat bolbağınız kıyamet gün var. Kıyamet gün var, tübölüktü, beyişke, tübölüktü, dozokka çeçe turgan gün var. Oşol gün Allah subhanahu wa ta'ala akısını alıp beredi. Bunu Peygamberimiz aytdı. Şonço tuğanlar, birinciden biz özümüz korkoylu dağı biröөнүн malına, mülkünü, canına, kanına, avir abroyuna kol salgandan toktatoylu, korkoylu. Allah subhanahu wa ta'ala ertege toluğu menen öçün alıp beret dep aytılıp atat mına ketip. Ve fi hada dalil haşrul bahaim. Mınal jerde uşul hadiste dalil deyil. Hayvanlar kayra tirilet eken. Koyt biz jеп alaylı, ölöt, bizde ele adamlara ölötmay bardık ele. Bardığın tiriletken Allah subhanahu wa ta'ala. Bardığın tirilet Allah subhanahu wa ta'ala. Kur'an-ı Kerim'de وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
Вухуш, вахши жануарларды айтады, мынау жапайылар, жануарлар, ерте қиямат күні бардығы тіріліп, топтолышады да. Жапайы жануарлар. Сөзсінің уй, қой, ешкілер емес, мұнылардың бардығын Алла Субханаһу ва Тағала өшін алып беріп тұрып, андан кейін ана бұларды куну тураба, сіздер барды топырақ айланғыла дейді, топырақ айланып. Ва яқулу кафири, кафир адам ошонда айтады екен, я лайтани кунту тураба. Аттин, өчпес арман, топырақ болып қалғанымда жақсы болады әлі. Мұшы айуандарға оқшап топырақ болып, азапталбай қалсам жақсы болады әлі. Бүгін мен инсан болып жаралған екенмін. Ем инсан өлбейді екен. Ла ямуту, ва ла яхя. Тозоқта ол өлім дағы жоқ, аяқта аларға жашау дағы жоқ. Құран-ы Кәрімде Алла Субханаһу ва Тағала айтқан емес бар. Қанаттылар бойынша бұларда сіздерге оқшаған бір үммет жаратқан Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бар нәрсені шешмелеп кенен айтып беріп қойған. Ушылардың барды қиямат күні қайры тіріледі деген да. Демек қанаттылар дағы тірілегені бұл дәлелі да. Инсан емес, қанаттылар дағы, айуандар дағы. Не үшін? Алла Тағаланың әділеттілігін көріп қойды. Görünüşü qanday görünür ekan deydi. Allohim barimiz saqlasin. Shuning uchun biz birimizni bilib qilgan, bilmay qilgan gunoh xatolarimiz o'ta ko'p turganlar. Shundan ehtiyotlanaylik дағы, darrov birimizdan kechirim so'rab, birimizning aqlimizdan ehtiyotlab, birimizning aqlimizga kirib ketmay, o'quvimizni o'ylab olmay ehtiyotlab yashaylik. Qur'onda var bunaki: "Va ma min dabbatin fil ard va la ta'ir yatiru bi janahihi إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون." Ay жер бетінде ғур еткен жандар. Жолысы мына асманда екі қанаты менен ұшып баратқан қанатты. Бұлар сіздерден оқшашылы, бұлар үмметтер бұлар. Бұлар өзінше алам екен. Бізге бардығы оқшаш көрінгені менен жоқ. Аз Африкаға барып қалсаңыз, бір-бірін ажырата алмайсыз, бардығы сізге оқшаш да. Японияға барсаңыз барлығы бір-біріне оқшаш дейді. Қытай бар. Аларды да бізге келіп айтып атпай, барыңар сіздер оқшаш келсеңдер қырғыздар. Қантип ажыратасыңар, бір-біріне аябай оқшаш келсеңдер. Қанаттылар да ошондай. Алла Тағала еш нәрсесін таштаған емес. Мынакей ушулардын барлығы қиямат күні барлығы топталат Алланың алдына. Демек, егер де чында мындай дағуарда инсанға егер де бір жин тиішкен болса, қинаған болса, анда өчін алып береді. Инсанға жиндер тиіш отпай азырчы, көбейіп кетпеді бе? Уштарын толық өчін алып береді Алла Тағала. Толық өчін алып береді. Барды. Алла әділетті, шешім шығарушы, чынығы бадыша, ақиқат. Абдулла ибн Унайс радиаллаху анхудан риваят бар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтқан: Яхшаруллаха ал-ибад яуман қияма ау қала ан-нас уратан ғурлан бухман. Қиямат күні Алла Тағала адамдарды тірілтеді екен, пенделерді тірілтеді екен, жылаңач, сүннетке отырғызылған, бухман. Бухман деген мәнісі не деді пайғамбар айтты? Қолында еш нәрсесі жоқ. Күлөч. Мүмкін адам жылаңаш тіріліші мүмкін, бірақ қолында бір кітебі бар, ачқычы бар, материалы бар. Жоқ. Қолыңа еш нәрсені қарматпайды сана. Пустой. Қиямат күні Алла Субханаһу ва Тағала шундай тірілтеді. Бардығын жылаңаш тірілтеді. Бардығына сүннетке отырғызылған авалда тірілтеді. Бардығын қолында еш нәрсе қарматпастан тірілтеді. Бардығына. Жана. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрады да, уратан ғурлан түсінікті мейлі. Бухман деген мәнісі не дегенде, лайса маахум шей. Қолын анда еш нәрсе болмайды. Сумма юнадихим бисаути ясмауху ман бауда кама ясмауху ман қаруб. Кейін Алла Субханаһу ва Тағала жарсанады екен. Жақынға да ұзаққа да бірдей ұғылады екен. Ана дайян дейді. Ана ал-малик. Мұнаке, есептеп алушы менмен, бадыша менмен, ла янбағи ли ахад мин ахлин нар. Дозоққа шешім шыққан бір адамға да лайықты емес дейді. Айядхулан нар ва лаху инда ахадин мин ахлил жанна хаққун хатта ақуссаху мин.
Даже мына кафыр түбөлүктүү дозокко кетип атат. Эгерде бир мусулман ошого зулумдук кылып койгон болсо, акысын алып койгон болсо, уруп койгон болсо, Алла акысын алып берип, анан дозокко киргизет дейт. Акысын алып бербестен дозокко кирбейт экен. Вала ямбаги ли ахад мин ахлил жанна, бейиштикке дагы бир кишиге да лайык эмес аядхулал жанна, бейишке кирүүсү кирбей турат. Вали ахад мин ахлин нар, эгерде дозоккунан бир акысы болгон болсо, Алла акысын алып берип, жада калса хатта лотма деп коет, шапалак менен чапканды болсо да ушуну алып берет экен акысын. Эгерде дозоктуктук бирөөнү чапкан болсо, чаптырып анан тияка киргизет. Ушуга чейин алып берет дейт. Шапалак менен чапканга чейин. Аллаху акбар. قال قلنا كيف وإنني نأتي يوم القيامة уратан غرلا بهما ليس معنا شيء. Ошондо сахабалар суроо беришти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Я Расулуллах, кандай болот бул? Баарыбыз жалаңач болсок, баарыбыз сүннөткө отургузулмаган болсок, баарыбыздын колубузда эч бир нерсе болбосо, алды берди кандай болот анда? Пайгамбарыбыз мындай деди: Ал-хасанат ва сайyiat. Ал жерде доллар берип, доллар алып, алтын берип, алтын ала турган үчүн эмес, сооп берип күнөө алмай үчүнлөр. Сооп менен күнөөлөр гана болот дейт. Ошолор баардыгы жазылган, канча сооп иш кылгансың, канча күнөө кылгансың, баары жазылган. Ошолор менен расчет болот. Ошо менен эсептешет. Ошо менен болот дейт. Буюм менен болбойт экен. Материальный бу дүйнөдөгү болгон баардык акча, буюм, доллар, соллар, булар алтын, күмүш менен болбойт экен. Нерсе менен болбойт экен вообще. Al-hasanat ва sayyiat dedi пайгамбарыбыз. Хасанат деген сооптор, sayyiat күнөөлөр. Ушу менен расчет болот. Айяжри байнахум al-qisas bil-hasanat ва sayyiat, бунун мааниси мындай. Бири-биринен акысына киргендер бар да, Алла Таалам чечип берет ошонун баардыгын. Ошонун баардыгы сооп жана күнөө менен чечилет дейт. Өч алуулар сооп жана күнөө менен өч алуулар болот. Бирөөгө зулумдук кылган болсоңуз сообуңузду бересиз. Сизде күнөө таптакыр сооп жок болсо, анын күнөөсү сиздин мойнуңузга берилет. Мына менен болот дейт. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызды сактасын. Ошондуктан адам баласы Алланын укугунда, пенделердин укугунда, айвандардын, канаттуулардын укугунда Алладан коркойлу. Жыйынтыктап айткан сөз ушул. Бул сөз биринчи мен үчүн, экинчи сиз үчүн, баарыбызга. Бүгүн бар, эртеге жок боло турган дүйнө. Бирок Алладан коркойлу дагы, Алланын акысын берейли. Ибадат Алланын акысы. Пенделердин акысын берейли. Акысына кирбейли. Укугун берейли, акысына кирбейли. Айвандардын, канаттуулардын акысында Алладан коркойлу. Пайгамбарыбыз бир хадис айткан. Мына сүйлөй албаган жаныбардын, сүйлөй албайт да буларчы. Булар жандыктар булар да. Сүйлөй албайт булар. Ушулардын акысын туурасында Алладан коркула деген эт. Булар арыздан албайт. Булар айта албайт. Ошон үчүн ат минсеңиз жакшы багып, курсагын тойгозуп, жем берип жаштакай мениңиз. Эшек менен бүтөө менен кандай болсо дагы, же болсо буканы кызмат кылдырасызбы, кызмат кылдыртасызбы, кандай кылсаңыз дагы анын акысын бериңиз. Hadiyuhu sallallahu aleyhi ve sellem ilal mubadara ila tawba min ad-dunub wal istighfar. Эми тема пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын күнөөлөрдөн тооба кылып Алладан кечирим сураганга тездетүү, шашылууга жолдомо берип атат пайгамбарыбыз. Сиз баарыбыз билебиз, өлүм капысынан келет. Эч кимге айтып келбейт. Эч ким билбейт. Кимге качан келерин. Кимге эмес, өзүңө качан келерин деле билбейсиң да. Башкалардыкыга мен билбейм, өзүмдүкүн билем деген кеп жок да бердечи. Эч кимдикин өзүнүкүн да билбейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын күнөөлөрдөн тообага, истигфарга шашылгыла деген жолдомосу. Jabir radhiyallahu anhu aytadi: "Xatabana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam faqal:
пайғамбарымыз бізге қайырлуу жасады, хутба айтып мындай дейді: Я юханнас тубу илаллахи қабла ан тамуту. Ей адамдар, өлөрүңөрдөн мурда тоба кылып калгыла. Өлөрүңөрдөн мурда тоба кылып калгыла. Wa min al-ma'lum anna al-'abd yajuz alayhi al-maut fi kulli sa'a. Барыбызга белгилүү, любой время адам өлүп калышы мүмкүн. فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذنوبه مسرعا إلى ذلك. Ошондуктан бул Алла Таалага күнөөлөрүнөн срочно, өтө тез тоба кылышы зарыл. Min gayri tasvif wala tasahul. Шылтак айтып, жалкоолонуп, аркага таштап, андай кылбастан туруп, "Ва ман таба табаллаху алейх." Ким тоба кылса, Алла тобасын кабыл кылат. Жакшы күмөндө болуңуз, тоба кылыңыз, тобаңыз кабыл. Алладан кечирим сураңыз, Алла сөзсүз кечирет. Жараткан Алла субхана ва таала. Аллага жакшы күмөндө болуш керек. Бирок кеп тобага шашылып атасызбы, же тобаны таштап атасызбы? Эртең бир жумадан кийин Рамазанга барганда тоба кылам, ажыга барганда тоба кылам, бала чаканы баардыгын жайлаштыргандан кийин тоба кылам. Азыр мен жашмын. Субханалла. Мен бир кишиге бир жолу ажыга барып келбейсизби деп калдым да. Ал да машалла ачык айтты, молодец. Дамла ажыга барып келсем, уже кийин мына иштерди кылса болбой калат да дейт. Тал сапан санча-мынча урмайлар бар. Тияк бияктардан ар ким менен жүрмөйлөр бар дейт. Ажыга барсам дейт, уже мен мыналарды кылсам болбой калат дейт. Ажыга барсам. Ошон үчүн ажыга барбай жүрөм дейт азыр. Гарантия бар экен да, нормально эле жашайм. Көп эле жашайм. Кийин анан 60-70ке чыкканда ажыга барып бардыгын жудуруп коем деген бир гарантиясы бар окшойт. Мен ага мынтип айткан жокмун, эми капа болуп калабы депчи. Анан бир мисал келтирип айтып койдум. Баарыбызга керектүү нерсе. Токту козулар бар го. Энесинен мурун союшка жарап кете берет да. Токту козулар бар го. 6 айлык, 6 айлык, 7-8-9 айлык. Энесинен мурда союшка жарап кетеби, кетпейби? Бу дүйнөгө келген тартиби бар, кеткен тартиби жок. Дүйнөгө келгенде сөзсүз ата энеңизден кийин келесиз, анан мурдан келе албайсыз. Сиздин балаңыз сизден кийин келет. Небереңиз балаңыздан кийин келет. Бул тартип. Бирок кетүүдө тартип жок да. Келүүдө тартип бар. Бу дүйнөдөн кеткенде чоң атасы туруп, небереси дүйнө менен кош айтып кете берет. Чоң атасы туруп, гыбырасы дүйнөдөн кете берет. Ошон үчүн тобага шашылыш керек. Пайгамбарыбыз айтып атат. Эң акылдуу зат айтып атат. Эң боорукер зат айтып атат. Ахиретти көрөгөч, бейиш тозокту көргөн киши айтып атат. Өлөрдөн мурда тоба кылып калуу, өлүм белгисиз болгондуктан анда срочно тоба кылла деген сөз. Пайгамбарыбыз өзү айтат. Күн сайын мен 100 жолу тоба истихфар кылам дейт. Bir majlisте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы, Пайгамбар bir majlisте Robbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim deyip bir majlisте 100 жолу айтты дейт. Bir oturuşta. Пайгамбарыбыздын мурунку кийинки баардык күнөөсү кечирилген, күнөө деген жок. Ушунча тоба кылып атса, биз качан кылабыз? Ошон үчүн астагфируллах ва атуб илейх эртең менен 100 жолу айтыңыз. Кечинде 100 жолу айтыңыз. И постоянно айтыңыз. Ооруп атасызбы, ишиңиз жүрүшүп атабы, курсаңыз ачкабы, банкрот болуп иш жүрүшпөй атабы, сизге жала жабылып атабы, рахаттасызбы, курсанчылыктасызбы, кызыктырбайт, бирок эртең менен 100, кечинде 100. Эртең менен 100, кечинде 100. Көп убакыт кетпейт. Көп болсо сизден 5-10 мүнөт кетет. Астагфируллаха ва атуб илейх. Маанисине көңүл буруп, кунт коюп, маани берип, чын жүрөктөн айтыңыз. Бунун өтө көп пайдасын көрөсүз. Материальный да көрөсүз, духовный да көрөсүз. Психологический да көрөсүз, моральный да көрөсүз. Бунун пайдасы эбегейсиз. Истихфардыкы Алла субхана ва таала Кур'анда айтат.
فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Günöңөрдө Алла Тааладан истигфар кылсаң, Алла күнөөңдү кечирет. Асмандан нөшөрлөтүп, жамгырды учурунда жадырып берип турат. Ырыскы маселең чечилет. Бала чакаңы да көбөйтөт, ырыскыңа да береке берет. Бактарды, дарыяларды агызат, истигфардын берекеси. Башка жерде айтат, истигфарды бекем карма, жараткан Алла Субханаху ва Тааала сизге жеңиш берет, иззат берет, авир берет. Хадисте пайгамбарыбыз айткан, ким истигфарды бекем кармаса, бардык кайгысы жоюлат. Күтпөгөн жерден ырыскысы келет. Бардык кайгысы жоюлат. Мындай келет хадисте: "Ман лазимал истигфар, жа'алаллаху лаху мин кулли дийқин махраджа ва мин кулли хаммин фараджа ва разақаху мин хайсу ла яхтасиб." Ау кама кала алейхи салату вассалам, ким истигфарды бекем кармаса, Алла Субханаху ва Тааала анын бардык кайгысын жоёт экен, бардык жолун ачат экен. Күмөн кылбаган жерден ырыскысын жеткирет экен. Дагы эмне калды сизге? Кайгы, капа деген жок. Мээден, жүрөктөн, рухтан Алла алып салды, бүттү. Экинчиси, мин кулли дийқин махраджа, жабылып калган бардык жолдорду ачат Алла Таала. Тарды кең кылат. Бунун бактысы да ачылат, ырыскысы да ачылат, жолу да ачылат. Истигфардын берекеси. Жана күмөн кылбаган, ойлобогон, күтпөгөн жерден Алла Таала ырыскысын жеткирет. Ва разақаху мин хайсу ла яхтасиб. Ойлобогон жерден ырыскысы келип турат. Кайсыга? Истигфардын берекеси. Ошон үчүн иншалла баарыбыз ушуну айтайлы, башкаларга жеткирели. Кыска айтыңызчы: астагфируллаха ва атубу илейх. Дагы бир жолу: астагфируллаха ва атубу илейх. Эрте менен мечиттен, үйдөн мечитке келгенче жүз айтып коесуз. Азына кечкесинчи, мечиттен чыгып куттан окуйбуз го, үйгө жеткенге чейин жүздү айтып коесуз. Адаттандырайлы. Керемет бул. Кийин бул алхамдулилlah биз көнүп алсак, бунсуз жашоо мүмкүн эмес болуп калат. Бунун касиети канча? Бунун касиети түбөлүктүү. Берекеси түбөлүктүү. Пайдасы түбөлүктүү. Утурумдук эмес. 10 күндүк, 20 күндүк эмес. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, мына келди. Адамдар, өлөрүңөрдөн мурда истигфар кылып калгыла. Тоба кылып калгыла, Алла Тааладан кечирим сурап калгыла. Ва бадиру бил амали салиха qabla an tushghalu. Дүние менен алектенип, чырмашып, чыга албай калгандардан мурда, жакшы амалдарды кылып кал. Алектенип кал. وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ وَتُجْبَرُونَ. Раваху Ибн Маджа ва Табарани. Ибн Маджа да Табарани эки китепте теңгереткен. Дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: өзүңөр менен жаратуучуңардын ортосундагы мамилени оңдогула дейт. Мамилени оңдогула. Алла Субханаху ва Тааала менен байланышыңы түз дейт. Василу аллади байнакум ва байна раббикум. Кантип байланыш түзөбүз? Бикасрати зикрикум. Бикасрати зикрикум лаху, аны көп эстеңдер. Алланы көп эстесек, Алла менен байланыш түзүлөт экен. Экинчиси, ва касрати садака фи сирри ва алания, кээде ачык, кээде жашыруун садаканы көбөйтүңүз. Ушу менен Алла менен байланыш. Эки нерсе бол. Алла Тааланы көп зикир кылуу. Экинчиси, ашкере дагы, жашыруун дагы садаканы көп берүү. Ушу эки амал аркылуу пайгамбарыбыз айтат, Робуңар менен байланышыңар байланат. Жараткан Алла менен байланышыңыз бар. Бүгүн не дейсиз? Тиякта связь жокпу аэропортто? Не болду? Билет керек болуп атат. Таможняда связь жокпу? Не болду? Проблема болуп атат да. Сразу связь издейбиз го бизде. Прокуратурада связь барбы? Азыр машалла, СМБда связь барбы? Ак үйдө связь барбы? Аппаратта связь барбы? Ар жерде связь издеп. Эмне бирөө бар десе эмне дейт? Все иш бүтү дейт. Мына связь.
Робуңар менен өзүңөрдүн ортоңордогу связь оңдо кыла дейт, ушинтип түзүлгөн, связь түзүлөт. Алла менен связь түзүлөт экен. Кантип эки нерсени айтып атат. Бикасрати зикрикум лаху ва касрати садака фи сирри ва алания. Эки нерсе. Алланы көп зикир кылыңыз. Аллах акбар. Алла Тааланы көп зикир кылуу. Мындайда ким Алланы көп зикир кылсачы, Алла Таала эки белек берет да. Бу дүйнөдөгү нак белеги Алланы зикир кылгандын өзү. Ахиреттеги белеги сооп ала, эбегейси сооп ал. Бирок бу дүйнөдөгү белеги эмне экен? Сиз Алланы зикир кылганыңыз ушул эле белек сизге. Мындан өткөн улуу белек жок өзү. Алланы зикир кылганыңыз өзү ушул сизге берген белеги. Экинчиси, не деп атат бул жерде? Садаканы бериңиз. Садака дегенде эле сөзсүз эле акча эмес туугандар. Садака дегенде биз мээбизге сразу эле акча таап, акча берейин. Жок. Эски кийим барбы? Эски бут кийим барбы? Жеп аткандан барбы? Совсем эчтеке жок болсо, жакшы сөз барбы сизде? Мындай, жакшы жылуу сөз барбы? Ошону бериң. Садака бул. Калиматун тойиба садака. Пайгамбарыбыз айткан, жакшы сөз садака деген. Эгерде колуңузда эч нерсе жок болсо, жакшы сөз да садака тууган. Эгерде нерсе буюмга болсо, машалла, тамак, кийим кече, бардык нерсени садака кылып болсо. Не болот эми ушунда? Силерге рызкы берилет, жардам берилет, жана кемчилдигиңер бүтөлөт дейт. Аллаху акбар. Эгерде Робуңар менен өзүңөрдүн ортоңордогу мамилени оңдосоңор, Алланы көп зикир кылып, көп садака берип, жашыруун ашкере, анда силерге рызкы берилет, силерге жардам берилет, кемчилдигиңер бүтөлөт дейт. Кемчилдигиңер бүтөлөт. Ибн Мажада жана Табараниде риваят келип атат. Кийинки хадис Муаз ибн Джабал радыйаллаху анхудан айтат: "Култу я Расулаллах аусини", пайгамбарыбызга айтып калды: "О Алланын элчиси, мага бир осият айтып койсоңуз биз керес. Насаат айтып коюңузчу" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Алейка биттакваллах мастатаата". Биринчи, колуңдан келишинче күнөөдөн сактан. Күчүңдүн жетишинче күнөөдөн сактан. Канчалык мүмкүнчүлүгүң барбы? Сарта. Жөндөмдүүлүгүңдү иштет. Күнөөдөн сактанганга. Не кылганга? Бирөөнүн мурдун талкалаганга эмес. Күнөөдөн сактанганга. Жөндөмдүүлүгүң, Алла сага канча акыл берди, канча байлык берди, канча жөндөмдүүлүк, ушунун баардыгын иштеп күнөөдөн сактанганга. Фаттага алейка биттаква мастатаата. Күчүңдүн жетишинче Алла субханахудан коркуп күнөөнү ташта. Бир, экинчиси. Вадкуруллах таала инда кулли хаджар ва шажар. Алланы эсте. Ар бир таштын жанынан өтүп баратасыңбы, дарактын жанынан өтүп баратасыңбы, Алланын зикирин кыл дейт. Так, ма амилта мин сун фа ахдис лаху тауба. Эгерде сенен бир туура эмес иш болуп калса, адам баласы жаңылат. Ката болуп калат адам баласында. Өтө эле жемелеп, үстүнө тебелей бербей, адам баласына жаңылыш, ката, бу таандык нерсе, мүнөздүү нерсе. Бирок мусулман адам атайынап бир күнөө кылбайт, күнөө болуп калат мусулманда. Мусулмандан күнөө болуп калат. Бирок мусулман күнөө кылбайт, ыйманы позволять этпейт. Бирок эми шайтандын азгырыгы бар, чалдыгып кетет. Мүдүрүлүп кетет. Пайгамбарыбыз айткан куллу бани адам хаттаун, адам баласынын ар бири катакер деп айтып койгон. Ката бар. Ва хайру хаттаина тавабун, бирок эң мыкты катакер, эң мыкты күнөөкөр ким десе, тооба кылуучу деп. Мына хадисти караңыз. Ва ма амилта мин суфа ахдис лаху тауба. Муаз ибн Джабалга айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эгерде туура эмес нерсе кылып алсаң, вдруг, да кокусу эме да, случайно бир нерсе, туура эмес нерсе кылып алсаң, анда не кыл дейт? Фа ахдис лаху тауба, аркасынан срочно тооба кыл. Аркасынан тообаны пайда кыл. Кандай? Ас-сирру бис-сирр вал алания бил алания. Эгерде туура эмес кылган ишинчи, күнөө ишин ашкере болсо, ашкере тооба кыл. Жашыруун болсо, жашыруун тооба кыл.
Себеп дегенде күнөө экиге бөлүнөт. Кээ бир күнөөлөр бар, ашкере болот, кээ бирлери болот, жашыруун болот. Ашкере деген ачык күнөө кылдыңбы, ачык тооба кыл. Ачык тооба кыл. Эгерде сен жашыруун күнөө болгон болсо, анда жашыруун тооба кыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буну айтты: "Раваху Табарани би иснадин хасан ва раваху al-Байхақи кама фи at-Тарғиб." Эки китепте, Табараниде да келет, Байхақиде келет. Бунун санаты хасан. Жөнөкөй заиф риваят эмес. Ошон үчүн туугандар, Муаз разияллаху анху пайгамбар 3 насаат айтты ушул хадисте. Ар бирибизге ошо тиешет. Күчүңдүн жетишинче күнөөдөн сактан. Кайерде гана басып барат, Алланы зикирин кылып өт. Ташпы, даракпы, кыямат күнү көбүнүп өтөт. Жана эгерде жаман иш кылып алсаң, артынан срочно жакшы иш кылып кой, тооба кылып кой деп атат.